Assalomu alaykum agayın. Janada sırtından көрсөтүп келдик эл. Азыр бул жерде отуруп жайнаган эл, түрктектеш элдердин ушул курултайынын башталышы. Мына ушул Мажарстан парламенттин ичинде болду. Парламенттин жетекчиси сүйлөдү, бизче айтып берейин, мен кыска бүкүлүп айтайын. Анан абдан жакшы болду эми. Анан которгондо булар кыргызча котормосу жок экен, мен өзбекче котормосун угуп отурдум. Өзбекче которот экен жакшынакай. Анан келген манабу мага жаккана азыр Казакстандан келген боордошторубуз бирден сүйлөдү да. Анан өз тилинде сүйлөп атканы мени кубандырат. Булар бул жерге отургандарды мен көрдүм, бир 70% бири-бирин түшүнгөн эл. Түркмөндөр, казактар, өзбектер, койчем байда берки Карагалпак анан эмне азери биз жакшы мен мына түрктөрдү түшүнөм. Анан биздин эки мырза ушу англисче сүйлөгөнү мени кичине ойлондурду да. Туугандар эми ашкере билимдүү болуп, мына биз мен Түркиянын Кахраман-Мараш деген шаарына 17-жылы барганда Түркиянын алымдары айткан кыргыз ата, биз кыргыз тили деп айтышыбыз керек депчи. Анан биздин президент барган жеринен баарын кыргызча сүйлөп атат. Биз тил деп сайрап атабыз. А бул жерде билимдүүсүнүп англисче сүйлөш керек беле ушул жерде. Мына мен атын, фамилиясын айтпай эле коеюн, өзүңөр сүрүп алгыла. Мен муну президентке кулак кагыш кылып айтып атам да, намыска тие турган сөз. Мына өзбектер, казактар, түркмөндөр өз тилинде сүйлөп кыска-кыска түшүп кетип атат. Намыс болуш керек да, ар болуш керек бизде. Албетте бизге сөз берилбейт экен, анан чыгып сүйлөп кеттик. Абдан жакшы болду. Жакшы маана эми байыркы эски шаар, тарыхый шаар. Анан булар ошо тарыхы менен анан прогресс айкалыштырып мынандай өткөрө алганы, кыска, мобилдүү өткөргөнү кубантты да мени. Көп сөз дагы болгон жок. Атиги спикер болсо тамаша менен баарын жайгарып кыска-кыска өткөргөн. Мына ушундай мобилдүү тез өткөрүп иштешибиз керек. Жакшы ушу башталып атканы. Биз дагы кубандык катышып атканыбызга.